кырсык кашкалактын ортосунда дейт. Тигил айылда ушундай сел жүрүптүр, камсыздап коюптур, ушундай төлөмдөр жүргүзүптүр деп. Үйдүн ээлери турак жайын камсыздаган болуп атабы ошондо? Кыргызча айтканда 600 сом төлөп коюп 500 миң сомго чейин каражат алса, Кабыл алуусу кандай болуп атат? көп суроо берчү эмес. Бир эле суроо болчу, эмнеге керек бул же керек эмес, кереги жок дегендер ушундай болчу. Декабрда камсыздаса, кийинки жылдын декабрына чейин Жанынан чоң үй туруп, бет маңдайында баягы кухня салынып, ал болсо турак жайга кирбей калат. төлөмдөн ашыгыраак чыгып калсачы? Эл өсүлө билиш керек да. Камсыздап койсок андан көрө ач кулактан тынч кулак. Ошол жактагы жарандар батирлерин камсыздап турбу? Кайрылганы жакшы, ошол эле күндө, ошол эле мүнөттө, саатта. Баардык документтери күйүп кетип, ошол паспорту дагы. Биз ошолорго да кайрылып, жардам сурайбыз. Ошол бизге санаганга деген технический паспорт керек. Онлайн түрдө камсыздай алабы? Элден жана чогултулган акчалардын баары бул биздин гана мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун счетторунда эле турат. Бул эч качан бюджетке кетип калбайт. Арабаңыздар, ардактуу көрөрмандар, кабарда маек көрсөтүүсү өз эфирин улантат. Аты жөнүм Жазгүл Маденова. Биз бүгүн турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруу темасын талкуулайбыз. Бизде конокто мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруунун ордун толтуруу жана төлөмдөр бөлүмүнүн башчысы Азат Осмоналиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Мына сизди атайын чакырганыбыздын себеби азыркы тапта мына камсыздандыруу темасы абдан актуалдуу болуп турат. Себеп дегенде кырсык кашкалактын ортосунда дейт. Кайсы күнү эмне болуп кетерин албетте эч ким билбейт. Ошол себептен баягы 2016 жылдан бери ушул милдеттүү турак жайды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы киргизилип, ошол убактан бери иштеп келатат. Азыркы тапта жарандар ушул камсыздандыруу багытында кандай өстү деңгээли? Себеп дегенде баягы бул тема боюнча кээ бир жарандардын маалымдуулугу жок болушу мүмкүн. Ошол себептен жарандар эмне үчүн турак жайын камсыздандырышы зарыл? Ушундан баштайлы. Муну өзү мындай тарыхта карап көрсөк, ушул 2016 жылы биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлгөн. Себеби деген анын астында деген ушул өрттөн жана табигый кырсыктардан деп жаңы мыйзам чыккан. Ошол мыйзам негизинде ушул өзүбүздүн жарандарыбыздын турак жайларын камсыздоо деп ушул жумуштардын бизге жүктөп беришкен. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму азыркы күнү рынокто карасак, бизден тышкары Кыргызстандын ичинде деген 16-17 компания бар. Ошонун ичинен мамлекеттик камсыздандыруу уюму биз биринчи болобуз. Себеби бизде гана ушул турак жайларды камсыздоо иштерин биз жүргүзөбүз. Мунун баары тең биз мындай эле жалпак тил менен айтканда, бул баягы социалдык суроо болгондон кийин, эл менен иштеп аткандан кийин мамлекет жагынан деген чоң колдоону кылган учурунда. Себеби ошол 2016 жылы эле ушул турак жайларды камсыздап атканда бизде айыл жергесинде деген 600 сом эле төлөйт бир жылга. Бир полюске, бир үйүн деген 600 сом менен гана камсыздайт. Ошол эле кезде анан жанагындай табигый кырсыктар же өрт болсо, ушул учурлар деген төлөм жүргүзгөндө 500 миң сомго чейин төлөмдөрдү биз жүргүзүп бергенге укугубуз бар. Ошондой эле жогорку чек ошондо 500 миң турбайбы? Ооба. Бирок шаар жергелеринде болсо 1200 сом бир жылга коюлган, бизге төлөй турган акчасы. Ошо бир жылдын ичинде деген жанагындай табигый кырсыктарга кабылып калган учурлар болуп калса, 1 миллион сомго чейин төлөмдөрдү ушул шаар жергесинде биз жүргүзө алабыз. Эми ошону айтып кетсек, өзү Кыргызстан негизи жайгашкан жери табигый кырсыктарга, себеби мындай да баягы акыркы эле маалыматтар боюнча өзүбүз билгендей эле сел суулары көп жүрүп атат, аба ырайы өзгөрүп, жер титирөөлөр да болуп атат. Андан тышкары болсо, өрт маселеси болсо, өтө мындай кырынан турган баягы суроодой болуп калды азыр. Айрыкча кыш мезгилинде? Кыш мезгилинде жайында деле боло берет экен бул нерсе. Себеби деген азыркы учурда күндүн ысыгы дагы абдан башкача күн тийип, абдан ысык, тигиндей жыгач же башка бир материал деген кургап турган кездерде жанагындай короткое замыкание деп коебуз, электросеттерден көп ушундай өрттөр пайда болот да. Ошол себептен биз бул жагын
жумушту деген көзөмөлдөп өзүбүз дагы эл менен абдан баягы тыгыз иштегенге аракет кылып атабыз. Жумушубуздун мазмуну болсо бул түшүндүрүү жумуштары, элибизге деген ошону жеткизип берип, себеби деген бул кырсыкты эч ким алдын ала айта албайт экен. Бирок болуп калган учурларда ар бир жараныбыз деген жергиликтүү бийликке кайрылат экен. Бизге жардам бергиле деп, себеби чын эле жашай турган жери жок болгон учурлар болуп калат. Кол астында болсо бала бакыра деген болот экен, алар деген баягы мектепке барыш керек, бир жерден сабак жасаш керек. Маселе мындай баягы өтө оор болуп калат. Ошол себептен мамлекет жагынан да бизге колдоо көрсөтүлүп, президенттин дагы колдоосу менен азыр жергиликтүү бийликтер менен да биз абдан тыгыз жумуштарды алып барып атабыз. Себеби алар деген өзүнүн жеринде билишет, канча үй бар, муктаж болгон канча үйлөр тиги жарандары бар. Ошол себептен биз менен биргеликте биз ушул жергиликтүү бийлик менен көчө кыдырып да жүрөбүз. Ар биринин үйүнө такылдатып кирип дагы ушундай учурларыбыз бар. Негизи камсыздандыруу уюмунун аймактарда бөлүмдөрү бар да, же ооба. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушул рыноктун ичинде деген эң чоң филиальный сеть деп коебуз баягы. Бул ар бир областыбызда бирден филиал бар. Ал бул Бишкек борборубузда турган өзүбүздүн мына центральный офис деп коебуз. Ошондой эле деген баягы жакшы офистерди азыркы күнү алып берип, унаа менен камсыздап, болгон баягы шарттарын түзүп берип, ар бир областта бирден филиал бар. Өзүнүн жетекчиси бар, иштей турган кыздар, балдарыбыз бар. Алар деген ошо жана жумуштарды ордунда жүргүзөт. Айыл өкмөт болобу, мэрия болобу, ушулар баягы кесиптештери менен биргеликте жүргүзүп атабыз. Эми аны айтып келсек, андан тышкары бизде филиалдын астында агентская сеть деп коебуз, агенттерди дагы алабыз да. Ошолорду жумушка алып, булар канча өздөрү деген камсыздандыруу жумушун жүргүзсө, ошого баягы лайыктуу өзүнүн тиги проценттери да болот, ошондон өздөрү зарплатасын алып турушат. Анан азыркы учурда биз байкап атабыз, эл деген түшүнүп баштады. Себеби деген мамлекеттик камсыздандыруу уюму былтыркы жылды алсак, Ош областы боюнча Кара Суу районунда абдан катуу сел жүргөн. Ошол эле учурда бир аздан кийин эле мына Ысык көл областында да жүрдү селдер. Анан ошолорду биз баягы учурунда жумуш жүргүзүп, жергиликтүү бийликтер менен бирге ошонун баарын карап чыгып, төлөмдөрдү жүргүзгөнбүз. Ошол эле кезде баягы мамлекет жагынан дагы биздин колдообуз менен акчалар дагы кошумча да кошулуп беришти. Биз жакшы бир таасирин көрдүк да мунун. Себеби мурунку эски үйлөр жанагындай сел жүргөндөн кийин талкаланып ушундай болуп калганда, ошонун ордуна биз барып көзүбүз менен көрүп келдик. Жаңы азыркы заманбапка баягы лайыктуу жанагындай табигый кырсыктарга туруштукту бере ала турган жакшы мыкты үйлөр салынып атат. Ошол сел болгон аймактагы үйлөр турак жайын, үйдүн ээлери турак жайын камсыздаган болуп атабы ошондо? Камсыздашкан. Ошол эле учурда деген байкап көрсөк, бир эле көчөдө мына Ош областына барганда мен өзүм Кара Сууну кыдырып көчөлөрдө жүргөндө байкадым да, элдер ошондо баягы башына түшкөндөн кийин кыйынчылык ойлонот экен да. Бир көчөдө эле 20-30 үй болуп турса, ошонун ичинен 7-8 үй камсыздандырылган, калганы камсыздандырылган эмес. Анан камсыздандырылуучулар акчасын алып атканда, тигилер деле түшүнүп, өздөрү келип суроо беришип, биз да камсыздайт элек деп ошондон кийин кыймыл аракеттерин башташты да. Бирок бүгүнкү күнү мен өз көзүм менен көрүп, жолугуп, элдер менен сүйлөшкөндө, бирок ошондой бар. Өздөрү каалоосу менен камсыздап атышат. Мындан тышкары болсо, мындай цифраларга келсек, биз быйылкы жылы 30 миллион сомдон ашык акча төлөп бердик. Ошонун ичинен баягы аналитикасын жүргүзсөк, камсыздандыруу төлөмдөрү булар? Биз төлөп берген жанагындай ордун толтуруп келтирген зыяндарды. Ошонун ичинен аналитика чуркатып мындай карап көрсөк, 27 миллион сомго жакын баары тең өрт кырсыгы боюнча кеткен. Вот ушул баягы өзүнчө бир чоң маселе да бул. Калгандары болсо акчалар жанагындай сел суулар жүргөндө же шамал болгондо ушундай баягы башка тиги рисктер боюнча төлөмдөр жүргүзүлгөн.
Андан тышкары болсо өзү областтарга мындай келип карашсак, ал жактан да баягы очой эле чыгып калат экен. Бизде эң эле көп үйлөр деген бул Бишкек шаарында, Ош областында, Жалал Абад областында баягы турак жайлар өтө көп. Анан ошону баягы биз жумуш жыл сайын жүргүзүп турабыз да. Бүгүнкү күнү ушул госрегистр жагынан баягы маалымат алсак, 1200-төн ашык, баягы 1.200.000-ден ашык үйлөр баягы каттоодо турат экен. Ошонун ичиндеген биз ал 1.200.000 бул республика боюнча каттоодо турган үйлөрбү же? Каттоодо турган үйлөр, ооба. Анан ошолорду карап көрсөк, быйылкы жылы деген биз 29-30%га чейин жакындап калыптырбыз ошо быйылкы алганыбыз. Себеби деген биздики баягы бир жылдан бир жылга өтө берет да. Башка тиги мекемелерде болсо, баягы финансовый год деп бир эле жыл деп январдан январга чейин болсо, биздики деген качан камсызданса, ошондо баягы срогу башталат. И ошол учур деген эмки жылга чейин, мүнөтүнө, саатына чейин ошого чейин чыгат да. Демек азыр январь, декабрда камсыздаса, кийинки жылдын декабрына чейин болуп эсептелип калат, жыл башынан эмес. Ооба, ооба. Бул кайсыл учур күнүнө жараша турбайбы? Сиз келип эле азыр камсыздоодон өтсөңүз, полисиңизге жазылат. Баланчанчы число деп туруп, сааты, мүнөтү турат да, ошо период деп коебуз, ошол минутуна чейин баары тең жазылган да. Азыркы күндө бул жарандарда суроо болушу мүмкүн. Эми азыр үйүн камсыздагандар бар, камсыздабагандар бар. Камсыздагандар балким билет болуш керек, кантип камсыздаш керек, кандай үйдө камсыздаш керек, кандай документтер керек экенинчи. Камсыздабагандар үчүн маалымат бере кетсеңиз, кандай үйлөрдү кантип камсыздаш керек, кимге кайрылыш керек, кандай документтерди алып барыш керек? Мыйзамдын ичинде өзү деле башы турат, турак жай деп. Өкмөт жагынан бизге дагы ушул жеңилдетүү маселесин коюп берген учурундачы. Биздин жарандарыбыз келгенде көп баягы кагаздарды сурай бербей, тигил справка кел, бул справка деп. Биз ошону кыскартып отуруп, бүгүнкү күнү деген өзүнүн паспорту болсо, анан жана үйдүн технический паспорт деп коет, ошо менен эле келсе биз камсыздап беребиз. Ошол баягы үйдү дагы баягы түшүндүрө кетелик. Техпаспортто эмне көрсөтүлсө, себеби деген аерде литера деп баягы бөлүнүп калат. А, Б, С деп бөлүнөт да. Ошонун ичине деген бирок жазып кетет. Кайсы бөлмөлөрү турак жайга кирет, кайсы бөлмөлөрү кирбейт. Себеби жанагындай жанынан чоң үй туруп, бет маңдайында баягы кухня салынып, ал болсо турак жайга кирбей калат. Ал болсо төлөнбөйт. Биз только турак жайды гана төлөйбүз. Жашап аткан үйүн. Себеби деген тигил технический баягы здание болуп калат да, вспомогательный. Турак жайга кирбейт алар. Кээ бирде болсо учурлар болот, бир эле технический паспорт менен эки үй туруп калышы, бир эле баягы жердечи, бир участкада эки үй туруп калышы мүмкүн. Анан муну баягы түшүндүрө кетейин, мамлекет жагынан дагы баягы өзүнчө бир талаш тартыш болбосун деп, токтом менен орто эсептик методика чыгарып берген. Бир үй турак жайды алсак, ошо үйдү деген бөлүп койгондо, тиги конструктивный элемент деп коет. Чатырына жанагы биз айтып атпайбызбы, тиги миллион сом деп, миллион сомго чейин деп. Ушул үйдү бөлүп койгон. Чатырына тиги баланча процент кетет, например, ошол эле миллиондун 150.000 сому чатырга кетет деп. 100.000 сому деген фундаментине кетет. Ички сырткы жасалгасына дагы бир акчаларды ошо жана миллионду ушундай бөлүп койгон да. Анан келтирген зыян баягы учурларда барып санаганда, биз өзүбүздө деген акт түзөбүз ошо жерден. Акттын ичине көрсөтүп беребиз жана технический паспорт боюнча. Паспорттун ичинен көрсөтүлгөн нерсе боюнча деген кайсы жерине келтирген зыяндарды анан эки тараптуу кол коюшат. Кожоюн ошого да мен макулмун, мен көзүм менен көрүп турам, ушул жерге келтирген эле момундай тиги размерлери деп жанагы актка кол коет. И биздин дагы барган чыгым эсептелип чыгат турбайбы? Чыгын эмес, баягы чийип чыгат. Чийип чыккандан кийин анан жана чогулткан кагаздары менен бизге кайрылат да арысынын негизинде. Биз 30 күн ичинде жанагы орто эсептик методикага салып туруп, келтирген зыянды анан санап беребиз ошонун ичине. Эгерде келтирилген зыян төлөмдөн ашыгыраак чыгып калсачы, кандай болот? Муну дагы мамлекет жагынан жана башында айтып кетпедим, социалдык эле суроо депчи бул. Сиз камсыздап атканда байкап көрсөңүз, бир эле көчөдө деген эки кабаттуу үй турушу мүмкүн, бир кабаттуу үй турушу мүмкүн, кичинекей жанагындай бир эки эле бөлмөлүү үйлөр да болот экен. Ошол себептен мамлекет муну орто эсеп менен эмне үчүн төлөнгөнү дагы и жана премиясын да орто эсепке коюп койгон.
сиздин үйүңүз деген 2 кабат болобу, 3 кабат болобу, чоңбу болобу же кичинекей болобу, анысына карабай 600 сом эле төлөйсүз, жана 500 миң сомго чейин эле баягы төлөмдөрдү жүргүзө алабыз биз. И сиз ошону ала алсаңыз болот, андан ашыра албайбыз. Бирок бизде деген бул милдеттүү түрүндө болуп атат да мыйзам чегинде. Каалайсың, каалабайсың милдеттүү түрүндө турак жайыңды деген жанагындай камсыздап коюшуң керек. Бирок андан тышкары бизде деген ошол ыйгарым түрүндө дагы ошол келишимди деген өзүңөр келип кайрылсаңыз бизге, биз аны да камсыздап беребиз. Жанагы 500 миң сомго же миллион сомго разы болбогон жарандарыбызга өз укугу менен пайдаланып келсе, биз үйүн деген канчага бааласа ошондойго биз коп коебуз. Мисалы, бир үйдү 5 миллион сом турса, анда келишимди дагы 5 миллион сомго баягы түзөбүз. Анан ошонун баягы бизге төлөй турган акчасын да чыгарып беребиз. Ошону төлөп туруп эле камсыздап койсо, биз 5 миллион сомго чейин төлөйбүз. Анда биз орто методика менен колдонбой, базар баасы менен иштеп калабыз. Бул магазинден кандай баягы материалдар керек болсо, ошону сатып алып чектерин чогултуп келет. Андан тышкары тиги ишкерлер келип жанагындай жумуштарын жасап берсе, ошол жумушка дагы келтирилген келишими болот. Ошол келишимди да алып келип, ошол жерде көрсөтүлгөн акчаларын жанагы 5 миллион сомго чейин базар баасы менен биз төлөмдөрдү жүргүзө беребиз. Турак жай дегенде жарандар көпчүлүгү мындай жер тамды элестетиши мүмкүн да. Бул эми турак жайга деген батирлер да кирет да. Анан көпчүлүгү эми бул батирлер каякта жайгашкан? Баягы калк көп жайгашкан Бишкек шаары борборубуз, анан Ош шаары болушу мүмкүн, эми башка шаарларга да кириши мүмкүн. Батирлер дагы камсыздандыруу кандай жүрүп атат азыр? Эми шаар ичинен алсак, эми Бишкекте мисалы. Ушу Бишкек боюнча эле карасак, батирлерди эле камсыздап атабыз. Бирок баягы элдин бир мындай кандай десем, түшүнүксүз бир нерсе экен да, бул эртеңкиге калтыра берет экен. Кудай сактасын деген сөз менен эле, ой менен эле ошондо жүрө берет экен. Бирок муну мамлекет жагынан дагы азыр мындай деп баягы условиясын киргизип койгон. Жана сиз деген өзүңүздүн батириңизди сатып аткан кезде жана тизмеси бар, эмне документтер керек. Бир кишиден бир кишиге колдон колго өтүп аткан кезде. Ошонун ичине деген милдеттүү түрүндө баягы турак жайдын полисі болуш керек. Себеп сиз деген сатып алып же сатып атканда сиз үйдү деген камсыздап коюшуңуз керек да. Ансыз деген жанагындай переоформление деген болбойт, жүргүзүлбөйт. Ушундай нерсени киргизип койгонбуз. Себеби деген баягы мындай эми жөнөкөй тил менен айтканда кыргыз калкы өзү негизи мындай оңой менен бир мындай учурларда жөн эле кетип калбайт да. Бизде баягы илгеркеден ата-бабадан калган жана ашар методдор деле бар да. Байкап көрсөк, мынау айылдабы же кайсы бир жерде кырсык болуп калган учурда айылдаштар деле чогулушуп жардам берип, башкалар аяк жагынан элибизди баягы айланса болот дегенди эч качан унутпайт. Бул турак жайларды деле мен ойлой берем да, ушу камсыздоо деген бул ошондой эле тартипте иштеп аткан. Ашардын эле бир түрү, Ашардын эле мүмкүн бир түрү деп мен өзүм жеке пикирим. Себеби деген бул жерде болбосо Ош областында жанагындай болуп калышы мүмкүн. Ош областында болбосо Көлдө болуп калышы мүмкүн. Анан жанагындай биз башаламан кылбай, могу мыйзам чегинде эле иштесек, ушул нерсе деген жакшы таасирин берет. Эми тетияктагы өзүбүздүн эле бүт туугандарыбыз кыйналып атса, бир область бу жылы биякты жабат, башка жылы болсо тиякты жаап коет деген бири-бирин жаап кете бере турган. Анан мунун жакшы мазмуну бар. Элден жана чогултулган акчалардын баары бул биздин гана мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун счетторунда эле турат. Бул эч качан бюджетке кетип калбайт. Себеби деген биз азыркы күнү өтө баягы маани берип, жанагындай айтып атпаймынбы, тиги ар бир областта офис деп. Ошол филиалдардын офистери дагы биз азыр элибизге деген баягы лаяктуу жакшынакай офистерди алып берип, элибиз келгенде деген баягы жакшы жерге отурсун, таза, өзүнө дагы баягы жакшы бир маанайда келип кеткендей бир шарттарды түзүп берип атабыз. Эл менен да сүйлөшкөндө ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бирок бул өтө баягы кызыктуу иш да. Эл менен сүйлөшүп, анан түшүнгөн элдер камсыздоодон өткөндө анда метер бир өзүбүзчө бир мындай жакшы бир показатель болуп калат да. Да бир маалыматты сурайын, мына жакында эле Бишкектин Октябрь районунда көп кабаттуу үй күйүп, баягы өрт чыгып кетти ал жерден. Ошол жактагы жарандар батирлерин камсыздап турбу? Ушул бизде жанагы Бишкектин ушу Белинский көчөсү менен өйдө жактайын баягы. Бул үй азыркы күнү жабык турат, себеби опечатывать этип коюшуптур.
Аерден бүгүнкү күнү мен билген маалымат боюнча 7 жараныбыз бизге кайрылыптыр. Бул 7 жараныбыз биринчи маалымат боюнча мен документтерди көрө элекмин. Бирок ушул 7 квартираны батирлерди учурунда камсыздап коюшуптур. Анан азыркы учурда бул кырсык болгондон кийин өрт кырсыгы чыкты да. Бул МЧСтен баягы пожарниктер келип өчүрүп, андан кийин болсо келип өздөрү деген актировать этишет. Бул баягы өрт кырсыгы эмне себептен чыкты далилдейт, кайсы жерден чыкты, ошону ачак пожары деп ошонусун карашат. И бүгүнкү күнү болсо башка баягы жергиликтүү бийликтердин астында жарандык коргоо комиссиялары да бар. Ушундай учурларда алар да келип баягы өздөрүнүн жумушун жүргүзөт. Ошол баягы болгон кагаздары деген заключениялары чогулуп, анан бизге деген арыз менен ушул жарандарыбыз кайрылат. Кайрылгандан кийин биз регистрация кылып туруп, ошону 30 күнүн ичинде мөөнөтү, биз эми андан тез эле кылабыз дечү, бирок 30 күнүн ичинде мыйзам боюнча биз документтерди экспертиза кылып, андан тышкары болсо жанагы өлчөмүн чыгарабыз, санап канча төлөнөт деп. Ошонун боюнча деген төлөмдөрдү жүргүзөбүз. Бүгүнкү күнү мен билишимче ушул баягы жумуш процесси жүрүп атат да. Анан ошол эле жанагы сөз боюнча башын баштап кетпедиби, Бишкек шаары батирлери кандай жүрүп атат дегенде. Ушул баягы мен ойлойм, баягы өз бир көрсөткүчкө баягы элибиз деле ошону түшүнүш керек да. Ушул деле тиги 7 баягы батир деп атабыз. Андан тышкары мен ойлойм да, ал үй бүтүн эле күйүп кетти го дейм. Бирок бул кырсыкты эч ким ойлогон эмес. Ушу Бишкекте батирлер эмнеге бир батир эле күйүп, а бул болсо үй күйүп кетип атат. Ошондой учурларда баягы көп кабаттуу үйлөрдү деген ошон үчүн биз камсыздандыруу жумуштарын жүргүзүшүбүз керек. Себеби бүгүн болбосо эртең кырсык болуп калышы мүмкүн. 5 жылдан кийин болобу же 10 жылдан кийин болобу, бирок ошону камсыздап турсак, учуру келгенде ушундай баягы мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан жардам көрсөтүлүп, жанагы коюлган акчаларды деген чектеп туруп, санап төлөп бергенге аракет кылабыз. Мисалы, бир үйдөн өрт чыгып кетти дейли. Өрт чыккандан кийин албетте эми өрт өчүрүү кызматтары келет, тиешелүү адистер келет. Жаран үйүн камсыздады да ошол үйдөчү буга чейин. Анан биринчи процесстер кандай жүрүш керек? Жаран кайсы убакта сиздерге арыз калтырыш керек? Кийинки процесс кандай болот? Өзү бул камсыздоо жумушунда ар бир кырсык болгондо бизге билдирүү жибериш керек. Анын өзүнүн деген өлчөмү бар. 5 күнүн ичинде. Биздин баягы жүргүзүп аткан жумушу боюнча маалыматыбыз бар да. Жарандарыбыз кайрылганы жакшы ошол эле күндө, ошол эле мүнөттө, саатта. Себеби деген бизге кайрылган телефон боюнча эле биздин адистерибиз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берет. Себеби мындай кырсык болуп калганда адам өзү деген өзүн жоготуп коюп, баягы башка ойго түшүп, алаксып калат экен да. Эми кырсык болгон деген кырсык да бул. Ошол учурда бизге бирок чалып койсо, биздикилер деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жанагы ошо биринчи эле билдирүүсүн кайсы мамлекеттик жергиликтүү баягы органга жибериш керек. Жана өрт болсо пожарниктерди чакырыш керек. Анан кайсы документтерди кантип чогуш керек, кимге барыш керек деп. Ошол учурда дагы мыйзам боюнча жасалган да, баягы өзүнүн укуктары, жоопкерчилиги деп. Ошол жерде камсыздандырылуучу ал өзүнүн баягы жумуштарын аткарыш керек. Жанагы документтерге өзү кайрылып, чогултуп, бизге толук кандуу алып келип бериш керек. Биз болсо мамлекеттик камсыздандыруу уюму ага карабастан өзүбүздүн адистерди жанагындай телефон чалганда эле булар деген ордуна барып дагы ошо чогулта турган кагаздарына чейин жардам берип, бүгүнкү күнү баягы жумуштарын жүргүзүп атат. Элге баягы бир көңүл болсун дегендей, ушундай кыйналып турган кезинде. Анан баягы жардам болсун да деп. Ар бир эле адам баягы юрист эмес, экономист эмес, жөнөкөй баягы иштеп жүргөн адамдарыбыз бар, баягы мамлекетте иштебеген. Ошолорго деген баягы алар деле көп нерсени билбейт. Анан ар кандай ситуациялар болуп калат экен, ошондо мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушак жагынан да жардам берип келет. Мына сиз айтып атпайсызбы, камсыздандыруу үчүн паспорт менен техникалык паспорт керек депчи үйдүн. Бирок мындай болсо, эгерде ошол үйдүн менен кошо жарандын бардык документтери күйүп кетип, ошол паспорту дагы, үйдүн техникалык паспорту да күйүп кеткен учурда кандай болот?
күйүп кеткен учурларда деген биз андай менен деле баягы жумуш алып барып атабыз, андай жумуштар башыбыздан өтүп атат. Биз айтып атпайбызбы жанагы жергиликтүү бийликтер менен дагы абдан баягы тыгыз жумуш алып барабыз деп. Ошондой учурлар болуп калганда ошол эле техникалык паспорту деген госрегистрденби же архитектуранын бир жерден берилген документтер да. Биз ошолорго да кайрылып жардам сурайбыз, ошо бизге санаганга деген технический паспорт керек, себеби аны карабасак биз деген жанагы төлөмдөрдү санаганга туура эмес болуп калат да. Ошол себептен кайрылгандан кийин ошонун баарын тең же көчүрмөлөрүн жасайт, мүмкүн экинчи экземплярды ошол жакта бар, ошолордун баарын көтөрүп кайра восстановить этип беришет. Вот ошондой баягы эми бул нерсе деген технический эле вопрос деп койсок, күйүп кеткен күндө эле баарын ордуна калыбына келтирип койсок болот. Анан азыркы тапта ушул аймак боюнча бөлгөндө кайсы аймакта камсыздандыруу көбүрөөк байкалат? Муну айтканда деген Бишкек шаары боюнча өзү көп абдан. Анан основнойду мен ойлойм бул Ош обласу, Жалал Абад обласу, Ысык Көл обласу, ошол жактар деген баягы көбүрөөк камсыздоо жумуштарда жүрөт. Себебин мен ойлой берем, бул баягы жергиликтүү бийлик менен биз тыгыз ошол жакта жумушту жакшыраак алып барабыз деп. Анан экинчи маселеси болсо деген ошол жакта кырсыктар өтө көп болот. Табигый кырсыктар, э? Табигый кырсыктар. Өрт кырсыгы дагы, себеби деген үйлөрдө жакын турат экен, баягы густонаселенный деп коебуз, баягы көп үйлөр деген жайгашкан. Ошол себептен баягы селдер да жүрөт экен. Ошол себептен аяктын жарандары деген өстөрү деген бири-биринен угулуу турат да. Тигил айылда ушундай сел жүрүптүр, камсыздап коюптур, ушундай төлөмдөр жүргүзүптүр деп. Анан бул өзүнчө бир көрсөткүч болот экен, анан жарандарыбыз ошондой себептен баягы ошол жакта көбүрөөк камсыздайт. Бирок андан калышпай эле бизде Талас облусу боюнча деле чоңдору болсо, мына Ысык Көл облусу, Нарын облусу баары эле камсыздоодон өтүп атышат. Бирок эми айтып атпайм, жанагындай бир нерсеси бар, бул полис бүтүп калган учурлар болот да. Анан ошо быйыл баягы камсыздап коюп, ушундай кырсык болбосо, эмдиги жылы болсо ойлонуп кылсам кылбасамбы, же эртең кылып коем деп ушундай да учурлар болуп, баягы көп мындай маани бербей атышат да. Бирок биз эмне үчүн бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз? Элибизге деле деген баягы союз чачырагандан кийин бул страхование деген баягы камсыздоо жумуштары деген эл унутуп да калган. Азыркы күнү ошону деген баягы жандандырып, элибизге да түшүндүрүп, ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кылып аткан нерселерибиз болсо өзүнчө бир таасир берет экен. Себеби деген биз бул камсыздандыруу тартибин, дисциплинасын, ушуну баян киргизип койсок, эл өзү эле билиш керек да. Камсыздап койсок, андан көрө ачык кулактан тынч кулак, эмне болсо дагы, кыргызча айтканда 600 сом төлөп коюп 500 миң сомго чейин каражат алса, бул жакшы эле нерсе да, эчтекесин унуттурбайт. 10 жыл камсыздандырып койсоңуз үйүңүздө 6 миң сом болор экен. Ошол 6 миң сомду жок дегенде баягы кичинекей да баягы келтирген зыян болсо 50 миң, 100 миң, 500 миң сомго чейин акча алат. Сиздер мына азыр маалымдуулукту күчөтүп атабыз, жарандар менен жолугушуп, үйүн камсыздандырышы керек экенин айтып атабыз деп атпайсызбы? Аймактарга барганда, мисалы, алардын бул камсыздандыруу полис боюнча маалымат уккандан кийин мындай түшүнүгү кандай болуп атат? Кабыл алуусу кандай болуп атат? 1-2 жыл мурун деген ушу элдер менен жолукканда жарандарыбыз менен көп суроо берчү эмес. Бир эле суроо болчу, эмнеге керек бул же керек эмес, кереги жок дегендер ушундай болчу. Азыркы күнү болсо ушул жумуштарды жүргүзүп атып, элибизде эле баягы оңолду деп койсок болот. Түшүнүгү өстү да. Себеби деген азыр биз менен талашып, мыйзамда деген мындай жазылган. Силер деген эмне үчүн мындай кылып койгонсуңар? Же тегере момундай туура эмес экен, ал ылайыктуу эмес экен деп ушундай жакшы суроолорду берет, анан өзүң деле түшүнөсүң да, элибиз деген түшүнүп, өзүнүн баягы укугундагы сактаганга тиги мыйзамдарды да окуп, керектүү нерселерин өзүнүн баягы сунушун айтып турушат да. Анан мен ойлойм, аяк жагынан болсо жарандарыбыз бүгүнкү күнү мындай тартип жагынан, ушу түшүнүк жагынан кадимкидей баягы билип калышты бул камсыздандыруу жумуштарын. Деңгээлөстү, ооба. Ушул жылдын эсебин алалы, камсыздандыруу төлөмүнүн суммасы канча болду? Быйылкы ушуну жана айтып кетпедим беле, 31 миллион сом төлөмдөр жүргүзүлдү. 31 миллион. 31 миллион сом жүрдү. Бул только турак жай боюнча. Жалпысынан мамлекеттик камсыздандыруу уюму башка рисктер менен дагы жалпысынан деген 128 миллион сом акча жүргүздүк. Биз муну себеби деген азыр жанагы ОСАГО полису дагы толук кандуу кирип калбадыбы.
ошо жактандар дагы баягы төлөмдөр жүргүзөбүз. Бул Осаго полюсу деле мындай часынан айтканда турак жайда эле баягы жанында кетип бараткан дагы бир социалдык проект деп койсок болот. Ал деле өзүбүздүн жарандарыбыз баягы кырсыкка кабалып калганда ошол учурларда баягы төлөмдөрдө каралган мамлекет жагынан ошону биз баягы жүргүзөбүз. Осагода билебиз, мына ушул жылдын күз айынан баштап, сентябрь айынан баштап жанагындай унаасын камсыздабагандарга милдеттүү, то есть айыппул салынып баштаган. Турак жайда, эгер жаран турак жайын камсыздабаган болсо, аларга эч кандай жоопкерчилик каралган эмес, Мамлекет жагынан баягы көзөмөл жүргүзүп атат да булар деле жүргүзүп аткан жумушту. Анан кийин эми ар бир нерсеге эле деген айыппул деп сала бергенде, бул дагы мен ойлойм жакшы көрсөткүч эмес да. Эми мамлекет андан айыппул салып алып байып кетпейт. Бирок тартипке келтирсек болот. Бул мындай жүрө берсе туура эмес болуп калат го деп. Турак жайларды эми мыйзам мамлекетибиз мыйзам чыгарганда эми биз деле аны сыйлашыбыз керек, аткарышыбыз керек. Менин оюмча азыр буюрса жакшы эле кетип баратабыз. Жыл сайын камсыздандыруу жумуштары деген ушу турак жайлар боюнча жакшы эле кетип атат. Себеби баягы эл менен жолукканда эл деле ыраазы болот. Мындайдан айтканда төлөмдөрдү баягы жүргүзүп барып ошо жарандарыбызга жолуксаң айылга вот нарыңга бир аз эле болду барып келгениме. Тиги акчаларын баягы төлөп анан биз сертификат кылып тапшырабыз да. Аны деген баягы тартып жакшынакай кылып, анан элди сүйлөтүп, баягы бойлогон ой максаты бар болсо, бизге кандай бир каалоо тилектери бар, өзү кандай ой жүргүзөт ушул камсыздандыруу жумуштары боюнча деп кайрылсаң, ошону тартып туруп, анан кийин болгону өзүбүздүн баягы маалымат баягы чыгарабыз да, эл көрсүн деп. Баягы кээ бир адамдар болот экен, бар эмес, эми анча-мынча адамдар болсо деле кээ бир нерселерди айта берет да, талашып элечи, нааразы болуп. Анан ошо адамдар да көрсүн деп, май жараныбыз өзү айтып берип атат да ушул нерселерди. Анан түшүнүктүү эле айтып беришет, баарын жакшынакай кылып көрсүн деп, эртең деле ушундай кырсык болуп калганда силерге деле ушул нерсе керек дегендей. Эми кайсы учурда эмне болуп кетет эч ким билбейт да, албетте. Анан бул былтыркы жыл менен көрсөткүчтү салыштырганда канча пайызга өстү ушул турак жайды камсыздандыруу? Мен сизге мындай эле айтып коеюнчу, муну бир 2,5 жыл, 3 жыл болуп калды. Баягы мамлекет жагынан өзгөчө президентибиздин көңүл бурганы да 3 жыл мурун мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна жаңы правление алып келгенбиз, жаңы жетекчилер мамлекет жагынан шайланып келишти. Булар абдан катуу иштешти. Баарыбыз эле баягы мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Муну мындай эле айтып койсок болот да, баягы 23 жылы биз жалпысынан 27 миллион сом төлөгөнбүз бир жылда. 24 жылы биз 70 миллионго чыктык. 2 эсе, 3 эсе көбөйдү да жумуш. Быйылкы жылы болсо, мына жыл аяктап баратат, биз мындайчасынан айтканда 130 миллион сом төлөнүп кетти. Былтыркыга салышканда уже 2 эсе өсүп атат да. Анан өзү негизи жарандарыбыз дагы ишеничтүү болсун деп, мамлекет жагынан биздин уставдык капиталы да көбөйдү. Биздин уставный капиталыбыз азыр 1 миллиард 150 миллион сомдон ашыкча акчабыз турат. Бул жакшы көрсөткүч да. Себеби деген эртең болуп кеткен кырсыктар жанагындай чоң глобальный болсо, элибиз деген ишеничтүү турат да. Бизде акча жок болуп калган учур болду. Мамлекет кепилдик берет. Ооба, мамлекет кепилдик берет. Мамлекет ошону түшүнүп туруп, биздин уставдык капиталды ушундай көтөрүп койгон. Андан тышкары болсо, баягы эми маалымат катары да айта кетейин, ушул акыркы бир 3-4 жылдын ичинде буюрса, биздин уставдык капитал андан да көбөйөт. 5 миллиард болот, 10 миллиард болот. Биз дагы өзүбүз таап аткан акчаларыбыз бар, башка рисктер боюнча. Аны да алып келип бизге деген кошуп, кандай бир учурунда бир бөлүгүн уставдык капиталга деле которуп, ошону кармап турабыз да. Бул акча эч жакка кетпейт, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун счетунда өтөт. То есть мунун баары тең өзүбүздүн элибизге да. Эртең жанагындай Кудай сактасын эми болбой эле койсун, чоң жер титирөө болобу же жанагындай сел болобу, шамал болобу, ар кандай ситуация болот экен, мындай табигый кырсыктар болуп калса, элибиз деген баягы орусча айтканда за бортом не останется. Мамлекет өзүнүн баягы алган тиги
милдетин аткарат да. Жанагы көрсөтүлгөн акчаларга тиги төлөмдөрдү жүргүзөбүз. Азыркы учурда эми баардык тармак санариптештирилип атат да. Жарандар онлайн түрдө камсыздай алабы турак жайын? Биз ошого келе атабыз. Азыр ОСАГО полису боюнча бизде, например, уже жана интернетте тиркемелер бар. Ошол боюнча эле деген оформить этип атышат да. Анан турак жайларда ошого келтирип атабыз азыр. Биз берде деген жана интеграция деп коет экен, биздин системалар менен мамлекеттин системасы бирдей болуш керек экен. Ошол эми бул баягы айтишниктердин суроосу, бирок ошолорду келтиргенге биз ушу жумушту жүргүзүп атабыз. Үйдөн отуруп эле ушу турак жайды дагы башка баягы камсыздандыруу полистеринде ошондой удаленка деле кылып алгангача. Ушул жарандарга жеңилдик болобу деген? Жеңилдик эле болот го, мен деле ойлойм, баягы бир жерге барып очередке турбай дегендей кызылып кысталбай үйдөн эле кылып койсо боло турган нерселер. Анда соңку суроо, эркин микрофон берейин сизге, жарандарга кайрылуу болсо айтып алсаңыз болот. Бул мындай да, баягы мен өзүм кызыкчылыгыма, элдин кызыкчылыгына дегендей ошо чакырып кетет элем өзүбүздүн жарандарыбызды, кыргыз элибизди. Учурунда ушундай баягы ашар деп да айта кеттик, мына көңүл буралык бири-бирибизге деген, өзүбүз болбосо деген башка бирөөгө мүмкүн ушу жүргүзүп аткан жумуш, көңүл деген баары тең пайдасы тиер. Андан ошон үчүн деген баарыбызды чакырып кетет элек, мыйзамды аткаралык, турак жайларды өзүңүздүн баягы кызыкчылыгыңызга турак жайларды деген камсыздоодон өткөзүп коюш керек. Бул жыл сайын болуш керек. Бүтүп калгандан кийин кайра жаңыртып коюш керек. Мен айтып атпаймынбы, баягындай өзүнүн жакшы жактары да бар. Мүмкүн бир күнү ушу кыйналып кысталып турган кезде ушу турак жайыңыздан жанагындай келтирген зыяндарын мамлекеттик камсыздандыруу уюму толук кандуу жумуш жүргүзүп, жардам берип, жанагындай төлөмдөрдү жүргүзүп беребиз. Мамлекет кепилдигин берет. Мамлекет болсо кепилдигин берет. Рахмат сизге анда. Жарандарга абдан түшүнүктүү болуш үчүн жалпак тил менен толук маалымат бердиңиз окшойт. Кадырман көрүүчү, биз бүгүн дал ушул турак жайды табигый кырсыктардан жана өрттөн кантип камсыздандыруу керек деген, алардын пайдасы, кандай документтер керек, кантип камсыздандырыш керек боюнча толук маалымат айтылды. Бизде конокто мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун камсыздандыруунун ордун толтуруу жана төлөмдөр бөлүмүнүн башчысы Азат Осмоналиев болду. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Сизге да рахмат. Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.